Мына бүгін ошо Бирмет атындагы Декан чарбасында отурабыз. Ошол чарбанын кеңсесине келип, чарбанын жетекчилеринин бири, основатель, негиздөөчү адам, ушу Азамат Мадамбек мырзанын кеңсесинде отурабыз. Азыр сиз менен чогуу кыдырып ушу ичиндеги малдардын баарын көрүп чыктык. Семин талабында породасында уйларган чытал продукциялык ушу бизде татынакай болгон каймактар менен ушундай түрдүү продукциялар менен сиз камсыз кылып аткан экенсиз өзүңүздүн үйлөнүп аракетиңиз менен. Ошо боюнча бир качан түзүлдү эле, кандай максат менен койдуңар эле, азыр иштер кандай жүрүп атат, өзүңүз негизи кайдан билим алдыңыз эле, бул продукцияларды өндүрүүнү кайдан келдиңиз, чарбаны кандай түзүп калдыңыз, ошону кыскача айтыңыз. Кош келдиңиздер. Биринчиден 2005-жылы суроого жооп берип турган болсом, сиз эле 2005-жылы акырын баштап түптөгөнбүз. Эң алгачкы торпокторду алып, суhbatda иштейдер, неме көз. İlk torpağına bir hediye yaptılar. Üç muzavını başladı kesin. En alga çıktı. Bu yalnızlar bir geçerken aklına. Ошол 2005 баштаганбыз. Буюрса 18-19 жыл болду. Иштеп келдик. Иштеп ошо жерлер бар, акырын жасайт, сатып алып дегендей. Ошо мал барган сайын жакшы, Европанын деңгээлинде, өнүккөн мамлекеттердин деңгээлинде, анан өзүндөгү жумушту орусча жеңилдеткенге. Ошентип келдик, буюрса, анан ошо чаканды үлгүлөдүк, жумуш сөзүн ачыгып. Эми бар нерсе бир саматта боло бербейт экен. Бар нерсе мындай бир умтулуп, план коюп, изилдеп карап, ошо акырын кадам таштап кете бериш керек экен. Ошондо өзү менен өзү эрбай ичинде цель деп коет орусча. Ошол бар болсо, ошого жетет экен. Туура. Жолдор ачылат экен. Так койсо, анан каалоосу. Ошо акырын кадам аттап кете берсе жетет экен. Аябай таңкалдым да. Ушундай баарын куруш, системаны куруш кандай оорчулук? Билбейм, биздин жумуш кыйын. Ошол жерде башкалай болуп, сүт өндүрүү бул өтө кыйын нерсе жумуш ичинде айтканда. Бирок ошол бурсем бакталса, элибиз жагынан, өкмөттүн жагынан жакшы болот эле. Ошондо суббота воскресенье деген жок. Бесалуу деген жок. Майрам деген жок. Бесалуу деген жок. Мен азыр сүйлөшкөндө билдим, 7-8 жылдан бери көлгө барып эсебай экенсиздер. Жок. Авариядан кийин башталган бери ошо бир баштадым, кайрадан бастаганга аракет этип, анан ошол бар элек 7-8 авария болгон берчи. Ошондой да, ошого ангелип туруп келе карайсың, ушунча эмгек, ушунча жайында болсо табадан чыкпайсың, ошондо ысыкта канча нерв, суу жок дейсиң, наркы дейсиң, берки дейсиң, тиги жетишпейт, бул жетишпейт дегендейчи. Эми өзүңдөн эмес да, ишенде биздин жумуш башкаларга деле байланыштуу да, мен суду өзүң жалгыз жеке мындай контролунда эмес да, тигинден услуга аласың, суу мисалы сууга барып, суудан уруксат аласың, келишим түзөсүң, внешний факторлордун айылынан постоянно мындай колебанияда бар, бюрократия бизде все-таки эме да, өзү бюрократия болгон өлкө эч качан өнүкпөйт, эч качан. А бизде кругом насколько практика болсо, насколько мындай тыкан, ачык жана мындай ачык айкындап коет болсо, анан практически ошончолук тез жүрөт. Анан ошонун себебинен ал малды келип туруп карайсың, тойдун даярдайсың, сайсың, навозу менен алек болосуң, уй деген ой, нарк болот, берк болот, эртең кечке жандуу да, станок эмес да. Станокто жүрөсүң, кетип каласың, иштебесе жок. Бул андай эмес экен да. Той жеш керек.
ошону берип анан келип өндүргөн сүтүңдү ошончо мээнеттен кийин карап баасын карасаң бир жагынан анан бир жагынан эми бул суу өмүр булагы дейт. Мен ага эчтеке дей албайм, суусуз адам баласы жашай албайт. Бирок ошол эле дүкөндөрдө салыштырмалуу суу менен суу фильтрациядан өтөт, бутылкага заказ берилет, бутылка үйлөнөт же өзүнүн оборудованиеси суу крышкасы жабылат, ошо станок, темир станок. Ошо фильтрациядан өткөн сууруктун сүттүн баасы сүттөн кымбат болуп кетет. Суунун баасы андай эмес, андай болуш керек мен оюмча. Ошо кичине бир адилетсиздик бар, анан ошо антимонополный комитет ушунда караш керек да, менимче туурабы? Жок, биз рыночный экономика ошо көп нерсеге антимонопольный комитет же нары бир киреше албайт өзүнүн ичинде система правила. Негизи мамлекеттин закондору боюнча алар өзөмөлдөш керек негизи. Алар эми жок, аларга деле жүктөрүм болбойт. Бул неден себеп негизичи. Бул биздин өзүбүздүн ошону айткан. Караңыз, бир эле мисал берейин. Европада бир уйдан биздин катабыз. Биз кылган жумушубузду изилдеп, тактап, эксперименттерден өткөзүп, анан жасабайбыз да. Биздики панасышки көргөнүбүз болду. Орусча айтканда бухты баракта. Бухты баракта кетебиз. Эмне болуп атат натыйжада? Бир, ойларыбызды биз 30 жыл ичинде талкалап алдык. Алаттап. Талкалап. Карабай эметпей, жай кайдап, Эки багына барат, Алатоо, правильно? Эки. Бузу айтканда. Эми Алатоо Алатинский. Бүгүнкү күндө 3-5 литр арасы айыл жергесинде. Бизде көбүнчө айыл жергесинде сүт топулат. Подворьеде. Чоң ферма жок. Аз колдо, бир колдо санап өсүп калган бар Кыргызстан боюнча подворье. Эми ошолордон чыккан колдордо алган уй 3-5 литр арасы. Эми караңыз, ага той даярдайсың. 40 килограмм жейт. Кышы жай, жайында жайыкка чыгарасың. Күнүгө аралаштырма. Орто эсеп менен технология боюнча 40 килограмм өзүнчө. Жайында мели утасын жайыкка чыгарасын мейли. Бирок жайыкка чыгаруу маселеси да туура эмес да. Жайык жакшы. Бирок мен көрдүм да болчу. Европа деңгээлинде мисалы адам бир айылда бир эле адам айыл чарба менен займасыз экен. Бир эле адам. Калгандар башка жумуш. Мал жок, 1-2 жок. Бир адам займасыз деп, ошондо 300, 400, 200, 500 баш чарбасы бар ошол ичинде. И жерлер ошого гана бөлүнүп. Ошол бир адам бар. Бир адамдан. Ошол бир адам тейлеп бар. Тейлеп. Тосмолоп койгон электропосту же мындай болду. Жайыкта ошол эле адамдын уйлары таптаза, баягындай контроль бар. Ушул туура. Калган эл займасыз эле, ал башка заводдо иштейт экен, нарк берип болду. Ошол адам өзүнүн кесиби менен өзү иштейт. Бизде андай эмес да. Бизде бөлөк. Бирок сиздики ошо окшош. Биздин Кыргызстан шартына окшош болуп атат го. Эми ошо жана айттым, бара-бара ошого барат экен адам. Ошо туура технология окуп, чогуу нарк берип. Мына сиздин микрофон алган жетинчи уюмуңуз бар экен. Темиртау пародасында Чехиядан алып келген, ошолордун баардыгына азыр бүт шарттар түзүлгөн, вентиляция бар, баягы түшкөнү менен баарын боксактарын баарын тазалап турат автоматически, туурабы? Автоматический сайттер барды, сүттүн баардыгы атайын айланып келип турган бачка куюлат экен, туурабы? Анан аяктан силер атайын качып келип келсе, бул эми мындан артык жок, Европада деле ушундай да. Бул өзү жакшы нерсе, ушул мен азыр келип кичинекей Европага түшүп келгендей болуп атабыз да, мындай. Ошо кандай муну эметип калдыңыз да, ушундай чарбаны түзөйүн деп кандай? Азыр ошо айтып келатканда салыштырмалуу эмне кылышыбыз керек депчи. Ошондой анан башка жактан бүгүнкү күндө элибизге, ошо жерибизге, фермерлерибизге айтып үйрөтүп келаткан нерсе бул чын көңүлдөн. Эмне аттып ни жарко, ни холодно дегендечи, орусча айткандай. Бирок ошо үйрөтүп, көрсөтүп, бөлүшүп кетебиз. Сандан сапатка өтүү. Канча 4-5 жыл болуп калды ушунун аркасынан чуркап. Өзүм алган малды алып кетип атам. Бүткүл региондор кетти. Бүт Кыргызстанга. Кыргызстан Баткенден баштап,
жетүүбүз нарынга талас бөлүп малдар таштап ушундай малдарды таштап өз малга мешенде көрдүм да колдон өткөрөт. Эми бул асыл тукум. Айтайын деп атканым эмне? Жана биздин өзүбүздүн жергиликтүү уйлар ошончо аракет кыласың, ошончо жумуш кыласың, 3-5 литр алып атасың. Бир асыл тукум мал, мисалы биздин 5-өлгө, мен мүмкүн доказательство аныктап берем да, доказательство. 5 биздин жергиликтүү малга бир асыл тукум бар. Бул бирөө биринчиден бир уйду караш оңой чейин. 5 уйду караганда. Экинчиден 5 уйдун сүтүн бир уй берип коюп атат. Жакшы карасаң 25 литр минимум берет. Бул 5 уйдун 40 килограммдан 200 килограмм күндө той жеп атат. Бир уй 40 килограмм жеп. Бирок берген сүтү 5 уй. Мына биздин жерден уткузуп атабыз. Көрдүңүзбү? Неге азыр мисалы Россия, Белоруссиядан сүт азыктары бизге келип атпайбы? Неге биздин заводдор сүттү көтөрө албайт? Баасын. Алар биле түшүнүп атат, заводдор билип атат, что фермер кыйналып аткан производитель. Бирок көтөрө албаган себеби биринчиден таможня союзу бүк болгонбуз. Кандайдыр бир конкретный себеп болгонча бизге сүт киргизбейлер деп айта албайсың. Мыйзамдар бар. Экинчиден рыночный экономикадабыз. Жактан сүт бизге канча башка келет? Башка берет. Россия, Белоруссия. Ал жактан келип атабы? Биздикилер бааны фермерге көтөрүп берейин деп атса, чийки сүткө көтөрө албай атат. Үчүн алардын бир операцион расходтору бар. Өндүргөнгө чейин. Россия, Белоруссиядан келген баага караганда көп болуп кетип атат. Туруштук бере албай, заводдор жабылып калышат. Вот тогда вообще сүт тармоз токтоп калат. Вот ошону алдырбаш үчүн алар мүмкүн болушунча ошол бааны кармашка аракет кылып атат да. Алар кимдер? Заводдор. Биз заводдор. Заводдор алган. Төмөнүрөөк болуп бизде заводдор. Ошондой жактан келген Беларусь, Россиянын заводдорунан келген продукция туруштук бере алыш үчүн конкуренция. Көрдүңүзбү? Өзүнүн ички дүң эмени жоготуп албаш үчүн сүт тармагын. Көрдүңүзбү? Басын көтөрүп жиберсе, естественно, конечный бааны көтөрүш керек болуп, тигилерден кымбат болуп кетсе, элем карап атат да. Тигилер кыналат, биз калып возврат болду. Тескери процесс кетет, барган сайын, а возврат будет потеря заводдо. Вот. Ошого мен эмне айтып атам? Бирок бааны көтөрө албасаң силерге ал бизге кыйын болот. Бирок ал заводдун проблемасы эмес да. Мен азыр айттым го. 5 мал жөнөкөй баккандан көрө биздин баягы эметип калган. Мен баягы велосипедти көп айтылат, кайра изобретать эткен смысла нет. Туурабы? Он уже изобретенный эмес. Мына асыл тукум малдар бар, действительно берип атат. Мына мен алып келип берген фермер байкейлерибиз бар. 1 жыл алган, кийинки 2 жыл кайта алып чыгат. Көрүпчү, өзүн испытание кылып. Обратно заказ коет, азматта алып келип. Көрдүңүзбү? Түшүнгөндөр түшүнүп атат, муну билгендер билип атат. И поэтому биз сандан сапатка түшүш керек. Эми сен 200 килограмм, 5 уюңа 200 килограмм короткон акчаңды эсепте, той баасы бир. Рынокто той, силасы, синажы чөө. Сен өзүңө отургузасыңбы, же сатып аласыңбы? Баа бир, что племенной уга, что 5 уга, бир болот баасы. Ошого келип туруп, тиги 5 уйдукун 200 килограммды баасын эсепте, анан бир уйдукун асыл тукум. Жакшы да багасын бир уйду. 2 уй ал. 2 уй болсун колоңдо. Зато 2ден 50 литр аласың. 2 уйга кеткен тойтун 80 сом болот. Сен өзүң фермер катары, мен муну бар фермер айтып берет, производитель, өндүрүүчүлөр, сүт өндүрүүчүлөр. Биринчиден өзүбүз кылган жумушубузду оңдоп түзүшүбүз керек. Ошондо сен прибыль өтөсүң. Ошондо сен аз багып, көп алып атасың. Аз коротуп, ошонун акчасын ошол эле баамен көр. А сиякта болсо 5 уйду багып, 5 ойдан карайм деп 5 уйду тойту жок кылып атасың, коротуп атасың, и сүтүн ала албай атасың. Анан келип туруп бакырып атасың менде сүттүн баасы төмөн депчи.